Ассаламу алейкум, биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Сиздердин сурооңуздар боюнча Бишкек Азамат унаа базарындагы жалаң гана Ниваларды тартабыз. Жаңы келген жана эски турган аралаш баарын тартабыз. Баалар кандай, жылы кайсы, ошол унаалардын баарын көрсөтмөкчүбүз. Бул унаа 2014-жылы чыган бир жет объемдо 350 миң сом сурап жатат экен. Телефон номерин жазып алыңыздар. Көрүңүздөр, бул жактан үстүнө багажниктан да көрүп койсоңуз. Багажниктер да абдан сонун экен. Өтө жакшы. Өтө жакшы унаалар десек болот. Көрүңүздөр. Эми ички салондагы силерге жакын кылып көрсөтүп коеюн. Караңыздарчы, 2014-жылы чыгарылган жаңы. Мына ушундай көрүңүздөрбү? Жаңы келген, биз сиздерге дагы көрсөтөбүз. Дагы бир бул жерде Россиядан келген Ниваны көрсөтөбүз. 2017-жылы чыгарылган. Объем 1.7, жүзүнө 8-9 расход кылат экен. Телефон номерин жазып алыңыздар. Баасы $8200 экен. Мына көрүңүздөр. 2017-жылы Нива. Эми бул жерде дагы бир сиздерге Ниваны көрсөтмөкчүбүз. 2007-жылы чыгарылган 1.7 объемдагы. Баасы $3200 экен. Көрүп алыңыздар. Ички салондагы сиздерге көрсөтүп коелу. Көрүп алыңыздар, алт жактарындагы. Гур бар, гур, гидроч. Булар баасы канча болот беке? Реальный клиент болсо. Короче, 200-ка берем да сом мен. Сомго 200 сомго берет экенсиз, да, кыркылбаса. Сомго берем. Көрүңүздөр. 200 сомго, 200 миң сомго берет экен. Биз сиздерге кийинки унааны көрсөтөбүз. Эми бул жерде көк түстөгү 2011-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу Нива турат. Муну дагы сиздерге азыр көрсөтүп кетебиз. 8-9 расход кылат экен. Баасы $4700-4800. Көрүп турасыздар. Телефон номерин жазып алыңыздар. 0702 68 43 02. Бул артынан көрүнүшүн көрүп алыңыздар. Эми ушул эле унаанын жанында дагы бир Нива турат. Ак түстө. 2015-жылы чыгарылган 1.7 объемдагы Нива. Баасы $6300 экен. Биз сиздерге бул жердеги Ниваны көрсөтмөкчүбүз. Нива Тайга 111 миң километр жүргөн, 2009-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу. Баасы $270 миң сом сурап жатат экен. Көрүңүздөр. Нива. Эми бул жерден бийиктигин дагы байкасаңыздар, өтө бийик турат. Кошумча пружина койгон болушу мүмкүн. Бул унаанын объем 1.9 экен, баасы $3000. Телефон номерин жазып алыңыздар. Бул жердеги дагы бир жашыл түстөгү Ниваны дагы көрсөтөбүз. Көрүңүздөр, бүт эле жалаң Россиядан келип жатышат. Нива Тайга 72 миң пробеги менен 2014-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу Нива Тайга. Көрүңүздөр, баасы $4800. Көрүп коюңуздар, бул жактардын ички салону, торпеда, панель, скорость. Биз кийинки Урматтуу достор, бул унаа Россиядан келгенде жаңы эле болуптур, 15 күн болуптур келгенине.
Акыркы басы эгерде Нива издеп жүргөн болсоңуздар, реальный болсоңуздар сиздерге 320 000 сомго берет экен. Ушул номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул аны срочно сатыш керек экен. Биз сиздерге бул жактагы турган Ниваларды көрсөтмөкчүбүз. Бул жерде дагы бир ак түстөгү Нива турат. 2005-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу. Телефон номерин жазып алыңыздар. Ал эми бул жерде дагы бир короз Нива турат. 2012-жылы чыгарылган. Короз экен да, көрүңүздөр. Жол тандамасынан айырмасы жок. 1.7 объемдогу $5800 экен. Базарда Нивалардан уже көбөйө баштап тур да, көрүңүздөр. Ал жагына өтсөң дагы Нива турат, бул жагына өтсөң дагы Нива турат. Мына ошо Ниванын дагы авторитетин көтөрөлүчү. Базарларга алып чыгып дегендей азыр дагы көрсөтөбүз. Бул жерде дагы бир боз түстөгү Нива Тайга турат. 2016-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу. Басы $6000 экен. Бул жерде көрүңүздөрчү, бул жерде дагы бир жаңы Нива Тайга келип тур. Маслы 2018-жылы чыгарылган. Басы $9500 экен. Кимден экен бекен? Сиздерден эмеспи? Ички салондагы ачып көрүш керек эле. Бул эриси жок экен. Көрүңүздөрчү, сиздерге салофондар менен кийгизип коюптур. Азыр бул жерде кийинки унааны сиздерге көрсөтөбүз. Нива бул дагы газ менен жүрөт экен. 2015-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу. Басы $6400 экен. Үстүндө багажник дагы бар. Ачык экен, сиздерге азыр ички салондагы көрсөтөбүз. Бул жерден. Музыкалар дагы катырып коюптур го. Дерси го. Камперди салалы, кете берсең боло турган экен да. Жанына кампериңди салып алып, салып дегендей. Тоого айдасаң болот. Эч жерден такалбайт. Жол тандамасы унаалардын бирөөсү да. Бул жерде дагы бир Ниваны көрсөтүп кетебиз сиздерге. 2002-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу. Срочно сатып жатат экен. Басы $2000. Көрүңүздөр, басы $2000 экен. Арзан Ниваны издегендер болсо чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Телефон жазган болсоңуздар, биз бул жердеги сиздерге кара түстөгү Ниваны көрсөтөлүчү. 470, 570-терден калышпаган эле унаалардын бирөөсү. Алар барган жерге булар дагы барат. Ал кайсы жерге чыкса, бул Нива дагы ошол жерге чыгып барат. Көрүп турасыздар, 2012-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу. 340 000 сом экен. Арты жактарына көрүп коюңуздар. Арты жактарына көрүңүздөр окшойт. Биз эгерде ички салон ачык турган болсо, ички салон ачып көрөбүз. Ачык экен. Нивалардын ички салону баары эле окшош, айырмасы жок. Кээ бирлеринин сиденьялары кожаный болсо керек, бирок калгандары баардыгы окшош. Мына көрүңүздөр, Нива Тайга азыр дагы бир көрсөтөбүз, кайсы жерде бар экенин. Эми бул жерде дагы турган Ниваны сиздерге көрсөтүп кетели. Бул дагы Россиядан келген. 2014-жылы чыгарылган 1.7 объемдогу Нива Тайга. Сигнализациясы бар экен. 390 000 сом сурап жатат экен, көрүңүздөр. Айыл өкмөт, президент айда турган унаалар да булар. Айылдын өкмөттөргө арналган унаалар деп койсок болот. Бул жерде эки Нива Тайганы көрсөтүү менен бул видеону жыйынтыктайбыз. 94-жылы чыгарылып тур, бирок бул унаа бир аз жылы эскирак экен. 1.6 объем. Басы 160 000 сом.
Telefon numarası sizlerge görünmeye kaldı şu 0708 69 45 86. Mana görüp koyuңуздар. Эми бул акыркы Нива. Ушуну көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз. 2010-жылы чыгарылган 1.7 объемдагы баасы 250 000 сом сурап жатат экен. Телефон номерин жазбаңыздар дагы. Биз сиздерге ички салонну көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз. Цена окончательно сколько, братан? 210. 210 000 сом екен. Көрүңүздөр, акыркы баасы, реальный менен. Көрүңүздөр, 2010-жылы чыгарылган 1.7 объемдагы. Может 200 000 сомго дагы таза берип салышы мүмкүн. Реальный клиент болсо 200 000 сомго көрсөтсөңүздөр берип салышы мүмкүн. Мына ушундай. Урматтуу достор, дагы сурооңуздар болсо калтырыңыздар. Biz keyinki videoga çayın görüşkünce.